Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио каармандар, мына ошентип Салам медиасында кайрадан эле Сорус Кыргызстан фондусунун демилгеси менен даярдалган ачык микрофон уктуруусу. Барыңыздарды кош келиңиздер дейли. Биздин 164 жыштыгыбыз менен бирге болуңуздар. Дал ушул мүнөттөрдө биз сиздерге сөз кыла турган тема балдардын татыктуу билим алууга жана кесип тандоого багыттамалуу укуктары тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бул жаатта бизге студиябызга атайын конокторубуз дагы келип отурат. Тааныштыра кетейин. Баткен шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Бадалов агайыбыз, кош келипсиз. Рахмат. Жана ошондой эле бизде Баткен шаарындагы Кызыл Жол орто мектептин жана класстан тышкаркы иштерин уюштуруучусу, тең сай окуу борборунун мугалими Гүлзат Жалилова эжекебиз. Кош келипсиздер. Рахмат. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндүн эң эле орчундуу көйгөйүнүн бири миграция, тышкы миграция. Дал ушул учурда көпчүлүк ата энелер баягы каражат табуу максатында башка шаарда жүрүшөт. Ал эми балдары бул жакта канчалык деңгээлде билим алып жатышат, алардын билим алуу укуктары, ошол эле учурда кесип тандоого багытталган укуктар жөнүндө сөз кылалы деп чечтик эле. Көп жылдан бери маданият тармагында иштеп, биздин ушул балдарыбыздын билим деңгээлин дагы байкап жүрөт болушуңуз керек. Өзүңүздүн пикириңизди ушул жаатта баштап өтсөңүз. Чоң рахмат. Үстүздөгү жылды президентибиз атайын жылдагы кошумча балдарды колдоо жылы деп атайын белгилеп кетти. Бул боюнча бир топ иш чаралар мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик эмес деңгээлде бардыгы кабыл алынган. Ал финансировосу менен, каражаты менен жабдылган бул иш чаралар бардыгы болуп жатат. Бул миграциянын, ички тышкы миграциянын балдарга, окуучу балдарга тийгизген таасири ата энеси турмуштук зарылдыгынан кетип жатканына байланыштуу. Негизи жана окуусуна, жанагы толук тарбия алуусуна кескин таасирин тийгиз жатат. Бизде атайын графа пайда болду мурда, мигранттын балдары деген. Кайсы эле мектепке кирбейли биринчи ушу мигранттын канча ата энебиз миграцияда жүрөт, канча мигранттын балдары бар деген атайын бизде текшерүү эмесинде графа пайда болду. Бул негизи эле ата энеси өзү иштей турган мезгилде биздеги республикада иш жок болгондон кийин турмушсуздалчылыгына миграцияга кеткенине байланыштуу балдарды таятасына же тайнесине же кандайдыр бир жакын туугандарына таштап кетип атат. Ал жердеги жана тарбия учогу эми канчалык деңгээлде болуп атат аны билбейм мен. Сабакка болгон кызыгуусу, баягы өспүрүм мезгилдеги, өткөл мезгилдеги баланын тарбиясы, баланын окууга болгон кызыгуусу, кесип тандоосу бул өтө эле баягы көзүбүздүн эмесинде калып атат да. Бул боюнча атайын бардык мамлекеттик эмес уюмдар иш чара кылып атат. Муну баарыбыз эле билип турабыз. Бирок ошол мезгилде атанын, эненин баягы жылуу сөзү, анан мээрими, особенно кыз балдарга эненин жакын сөзү кеп кеңеш керек болуп атат да. Баланын ден соолугу жөнүндө да сүйлөп кетели бул жерде жанагы өткөл мезгилдеги кыздардын, жалпы эле балдардын, ушу үй бүлөдөгү улан кыздардын ата энеси, эми атасы да болбосо энесинин жакын мээримине балдар муктаж болуп, ошол өспүрүм мезгилде балдар кандайдыр бир сырткы гана чөйрөлөрдөн, интернет булактардан гана тарбияны алып, баягы өзүнүн мүнөзүнү көрсөтүп, чоң ата чоң энесини укпаган мезгилдерге туш болуп атат да. Бул эми турмуштук ачык чындык да. Бизге бир угарманыбыз кайрылуу жасаган экен, угуп көрөлү. Биргеликте андан кийин маегибизди улантабыз. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун жааматы. Менин атым Алина. Учурда 9-класста окуймун. Турмуш экен ата энем биз кичинекейибизде эки башка жолго түшүшкөн. Атамдын башка үй бүлөсү бар. Апам болсо турмушка чыкпастан бир нече жылдан бери эним экөөбүздү балдар бакчасына берем, мектепке окутам деп Каражанын карч куруп Казакстанда иштеп келет. Апам дайым айтат, менин ишеницимди актап жакшы окугула деп. Тилекке каршы жаныбызда болбосо да тынбай телефон чалып сүйлөшүп, керек жарагыбызга акча салып турат. Ушул күнгө чейин тайнемдин колунда эч нерседен капарсыз эркин чоңойдук эле. Бирок байланыш жакшы болбой калды. Демек түшүнүктүү, бул жерде айтылган ой бүгүнкү күндө тайнесинин колунда жүргөн, бирок тайнеси дагы каза болуп калыптыр. Анын ошол билимге болгон кусалыгы дагы кандайдыр бир билим алуу укуктары жөнүндө билгиси келген окшойт. Биздин угарманыбыз, өзүңүздүн ошол мугалим катары кеп кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Рахмат. Мына карап көрсөңүздөр, бул миграция маселеси өтө орчундуу маселе болуп калды. Билим берүү тармагында болобу, айтор башка ар бир тармакта бул өтө орчундуу маселе болуп чыкты. Себеби Кыргызстандагы ар бир 8 баланын атасы же апасы сөзсүз миграцияда болгондугу катталды. Бул улуттук статистика комитетинин берген маалыматына таянып айтып жатам. Же болбосо тактап айтканда 17 жашка чейинки
балдардын 4%-ынын атасы же апасы ушул миграцияда, тышкы же ички миграцияга кетишет экен да. Бул баланын билим сапатына, түздөн түз тарбиясына өтө чоң таасир берери бүгүн илимде да, турмушта да далилдеп койду да. Эми азыр жогорудагы кыз айткандай камкорчу, аны алып калган ата энесинин ордун басуучу тай энеси бар, бирок бул да каза болуп калыптыр. Бул кызга айтар кеңешим сөзсүз миграцияга кеткен балдардын укуктары мамлекет тарабынан аябай жакшы корголгон. Мектепте атайын соцпедагог дегендер бар, булар менен өзүнчө иштешет. Жана мугалимдер дагы буларга өзүнчө мамиле жасап, жеңилдиктер бар. Бирок айтарым ушул тай энесинин ордун жоктотпой баары бир ийниси дагы бар окшойт. Эмеде сөзсүз апасынын ошол кылган эмгегин текке кетирбей жакшы окушка аракет кылыш керек. Эми апасы угуп турган болсо, мүмкүн болсо апасы өзү келсе жакшы болот эле. Себеби тай энесин таянып отурган, алда өтүп кеткен болсо, эми бул балдарга сөзсүз апасынын жардамы керек. Анткени булар бир эле жактан эмес, миграцияда жүрөт, апасы тышкы миграцияда. Экинчи социалдык жетим экен. Булар социалдык жетимдердин катарына кошулуп калды, тилекке каршы. Ушундай да графа кошулду. Ата энеси тирүү, бирок ажырашкандар да өтө көбөйдү да. Мына ошон үчүн ошол кыздын апасына айтар элем, эгер мүмкүнчүлүк болсо келсеңиз жакшы болот эле. Кызыңызга, балаңызга сиз аябай керексиз бүгүнкү күндө. Анткени алардын таянар тоосу тай энеси экен, алда өткөн болсо сиздин жардамыңызга муктаж. Айтар элем, 1000 тарбиячы бириксе да бир тууган апасынын ордун баса албайт да. Бул тууралуу Фетхулле Гүлендин аябай жакшы китебинде айтат, пайгамбарыбыз ошентип баса белгилеп кеткен дейт. 100 тарбиячынын ордун бир тууган ата эне апасынын ордун баса албайт да. Ошон үчүн келсе кызына бир топ моралдык, психологиялык жактан таяныч болот эле да. Бизде мүмкүн болушунча мектепте көңүл бурулуп атат. Азыр Равшан ака айткандай, сырт жактан мыйзамдар иштелип чыккан, бирок баары бир апасынын ордун баса албай жатат. Бул өтө чоң көйгөй болуп атат. Мындан сырткары карап көрсөңүздөр, миграция боюнча токтолгондо ушул улуттук статистика комитетинин билдирүүсүндө эң көп миграцияга бул Ош, анан Жалал Абад областтары экен биринчи орунда. Экинчи орунда Ош шаары дейт. Үчүнчү эле орунда ошо 7 областтын ичинде Баткен областы чыкты дейт. Аларда 18% ата энелер миграцияда болсо, ал эми Баткенде 14%. Алардан болгон 3-4% эле кем экен. Көпчүлүгү мына ушинтип миграцияда жүрөт. Ал эми салыштырып караганда эң аз бул Нарын областында 3% гана ата эне миграцияда дейт. Нарын, Талас, Ысык көл. Ушул Кыргызстан түндүк тарабында миграция аз дейт. Ал эми түштүктө өтө бул курч болуп чыгып келатат. Мына ошон үчүн бул нерсе дагы кайталап айтам, баланын тарбиясына жана билим сапатына өтө чоң таасир берүүдө да. Муну биз турмушта ал эмес күнүнө сабакта көрүп, көзүбүз менен көрүп отурабыз. Мисал келтирип өтөйүн, сөзүм курук болбосун. 11-класста сабак берип жүрдүм эле. Бир окуучумдун апасы да атасы да экөө тең миграцияда, Россияда көп жылдан бери жүрүшөт. Анан ал бала, чынын айтайын, сабакка таптакыр көңүл бурбайт. Анан эмне үчүн окубайсың? Мүмкүн максат коюп, ошого убакыттан пайдаланып окуп алсаң жакшы болот эле деп десем, ал бала айтат, мага мектепте окуштун кереги жок дейт. Эмне үчүн десем, мен атам мага келечегимди Россияда куруп койгон, контейнер баарын алып койгон дейт. Мен эмне үчүн окушум керек? Мен бизнестин даяр. Эптеп эле мен ушу 11-ди бүтсөм болду дейт. Анда 2-3 жыл өмүрүңдү өткөрбөй 9-ду бүтүп күбөлүк алып кетсең болбойбу десем, жок, 10-11-де доорун сүрүп алайын дейт да. Мына ушундай максат менен отурам бул жерде дейт. Бул өтө чоң проблема жаратат биз үчүнчү. Себеби ар бир баланын билим сапатына түздөн түз мугалим жооп берет. Бирок анан айтууга, түшүндүрүүгө аракет кылдым, кичине болсо да билип алганың жакшы болот. Эми бизнес бир күн бар да бир күн жок. Билим түбөлүк калат деп айттым, бирок баары бир ал баланын максаты таптакыр башка да. Менде баары бар. Мен келечегим Россияда дейт. Мен ошол жакта баарын бүтүрүп койгонмун. Ошол жактан ишимди улантып кетем. Ошон үчүн мен окуунун зарылчылыгы жок деген түшүнүк менен жүрөт да. Буга окшогон көйгөйлөр бизде аябай көп болууда. Ал эми дагы бир окуучуну бүтүрдүк. Ал окуучуга карап бир туруп аябай ичим ачышты. Себеби апасы менен атасы ажырашып кеткен. Баланы кичинесинен эле
чоң атасынын колуна таштап койгон, апасы Россияга кеткен. Ал бала мындай караганда баягы эч кимге кереги жок бала болуп калган да. Тарбиясы таптакыр бузулуп кеткен. 7-класста окуган бала сүйлөшсөк кадимгидей бардык терс көрүнүштөрдүн башында ошол бала нас чегет, бардык нерсени жасайт. Себеби ал бала эч кимге керексиз болуп калган да. Билим сапат жөнүндө таптакыр сөз кылыштын кереги жок бул жердечи. Болгону ушул туура жолду көрсөтүп коелу десек, балага таасир берүү кыйын болду. Таасир бере албай эле койдук. Жекече сүйлөштүк, туугандарын чакырдык, апасына кайрылып айлабыз кеткенде чыксак, мен билбейм дейт. Баланы мен билбейм, мага чыкпагыла, мен аны чоң атасына өткөрүп бергенмин. Ошол кимге өткөрүп берген болсом, ошол менен сүйлөшүп алгыла деп өчүрүп койт да. Мага көп чыгып, мен тынчымды албагыла дейт. Бул нерсени карап туруп, ушунчалык ичимден бирөөгө кор, бирөөгө зар дүйнө дейсиң да. Канчасы ушу бир бала болсо болду деп Кудайдан тилеп жүрсө, мага чыкпагыла деп тууган энеси ушинтип отурса, анан биз ал балага кантип таасир бере алабыз? Бул бизге көйгөй жаратты. Акыры айлабыз кеткенде 10-классты бүттү, документтерин колуна бердик. Анан чоң атасы менен сүйлөшүп, мектептен чыгарууга туура келди. Себеби ал бала ошол жерде турса чөйрөсүн да ошол жолго тартып кетти да. Аны ээрчиген балдар да көбөйүп кетти. Ушундай бир чоң көйгөй бар да. Анан бул жерде билим сапат дегенди мен таптакыр эми баары дебейм, арасында ушундай балдар көп болууда да. Суроо берген карындашыма жооп берип коеюн. Бул эми тагдыр пешене карындашым. Сен өзүң оптимисттик көз караш менен мен жакшы окуймун, жакшы окушум керек деген принципте жаша. Анан сени да колдой турган фонддор бар, мамлекеттик эмес уюмдар бар, мамлекеттик уюмдар бар. Эгерде окуу жайга тапшыра турган болсоң, атайын ошол социалдык короого алынган абитуриенттердин катарында окуу жайга киресиң. Студиядан менен байланыш телефондорду алып чыксаң болот. Быйыл бизге Россиянын бир топ окуу жайлары вуздарга, бюджеттик местораларга берди. Тилекке каршы бизден региондон, биздин аймактан эч ким тапшырууга болбой калды. Ошондой учурлар кеп калат. Байланышсаң, ар тараптуу сага жардам беребиз. Биз дайым жардам берүүгө даярбыз. Негизи эле ушул кыздын бизге кат жөнөткөн катында бул жерде толук айтылыптыр, жана ою толук бияка жетпей калган үчүн мен окуй кетейин. Ушул күнгө чейин тайнемдин колунда эч нерседен капарсыз эркин чоңойдум эле, а бирок жакында эле шумажал тайнемди да арабыздан сыздатып алып кетти. Азыркы тапта ушунчалык кайгыга чөмүлүп депрессиядан чыга элекмин. Убакыт деген зымыры куш экен. Быйыл 9-класска көчтүм, иним 7-класста окуйт. Мектепти толук окусамбы же 9-класстын базасынан окууга тапшырсамбы деп оюм алагда болуп жатат. Анан кайсыл кесип ардактуу дал ушул тапта деген суроонун курчоосундамын. Ошол себептен мигранттардын балдарынын билим алуу укугу, кесип танууга багыттамалуу укуктар жөнүндө да кайта кетсеңиздер жакшы болот деп суроо узаткан экен. Негизи бул окуучу демек 9 базасын тапшырганы жакшыбы же 11-ди бүтүппү? Анан кайсыл кесипти бүгүнкү технологиялык бүгүнкү заманда кайсыл кесипти сунуштайт элеңиздер? Эми өзү тандап көрсүн кесипти. Бирок 9-классты тапшырып орто кесиптик окуу жайларга барам десе, Кыргызстандагы кайсы окуу жайды тандабасын жардам беребиз. Эгерде контракттык бөлүмгө тапшырып кала турган болсо, фонддор аркылуу жардам берүүгө даярбыз. Биздин байланыш студияга келип биздин байланыш телефондорду алсаң болот. Кайсы кесипти тандоону ал өзүнүн жөндөмүнө жараша болсун. Кааласа медицинасын тандасын, кааласа компьютер технологияны тандасын. Азыр эми кесип тандоо аябай жакшы эмеге коюлган. Анан ошо багыттуу эмелерди, китептерди окуп билимге умтулса, 10-11-де окуган деле жакшы. Республикалык тест тапшырат, анан ошо тестке карап анын окуу жайга кирүү мүмкүнчүлүгү болот. Мен ушул кызга дагы айтып кетер элем, кошумчалап, ушул эгерде 10-11-ди толук окуп, жалпы республикалык тестирлөөгө кирет элем десең, мен ошол азыр жогоруда айтып өттү, Тен Союк борборунда да иштейм, жана балдарды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдайм. Ошол жерге келип кайрылсаң, бул Баткен таң редакциясынын 2-этажында биз сага толук түрдө колдоо көрсөтүп, ошол жерде акысыз сени жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап берүүгө даярбыз. Мен ошол окуу борборунун атынан сага жардам катары эме кылат элем. Себеби жалпы республикалык тестирлөө жакшы чыкса, сен каалаган окуу жайыңа токтоосуз өтүүгө мүмкүнчүлүк аласың да. Бул эң башкы сенин ресурсуң ушул. Анан экинчи айтарым, азыр Равшанка айткандай эле, чын эле өзүңдүн кызыгууңа кара. Эч качан бирөөнүн тандоосу сенин тагдырыңды чечпейт, анткени сен ушул тандаган кесип менен өмүр бою жашашың керек болот да. Ошон үчүн айтарым, келип өзүңдүн ички жүрөгүң каалооңду ук дагы,
Анан бизге келсең, бизде атайын адистер бар. Булар Бишкекте эме кылышат. Кайсы кесипти сен аркалап кете аласың? Бул боюнча атайын психологиялык тесттерден өткөрөт да, ал сага кесип сунуштайт. Ал эми бүгүнкү күндөгү эң керектүү кесип деп өзүң дагы билип турсаң керек, баарыбызга белгилүү, бул ушул IT технология тармагы болуп атат. Программалоо багытында өтө жакшы эме жумуш тапканга дагы жакшы экен. Бирок эң башкысы өзүңө жаккан кесипти тандашка аракет кыл. Биз сени күтөбүз. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, Тенсай окуу борборуна келсең, биз жардам беребиз. Мен да убакыттан пайдаланып коеюн, карындашым, кандай маселе болбосун мага кайрылып тур, акелик сага кеңешин берип турам, кеп кеңешин берип турам. Эгерде окуу жайга тапшыра турган болсоң, толук жардам берүүгө, финансы жактан жол кире, тияк бияк иш өтөрүүгө толук аке катары материал жардам берүүгө даярмын. Чоң рахмат. Негизи Кыргыз Республикасынын конституциясы ар бир жарандын билим алууга укуктуу экендигин белгилеген жана окууга жашы жеткен ар бир бала улутуна, ата энесинин кайда иштегенине жана алардын бар же жок экенине карабастан мектепке кирүүгө укуктуу. Бүгүнкү күндө биздин ушул миграцияда жүргөн, ата энеси миграцияда жүргөн жарандарыбыздын балдары сиздердин мектепте канча окуучу окуйт? Бизде бул боюнча соцпедагогубуз көп иштерди алып барып жүрөт. Мектеп башталар деле дароо ошолор боюнча атайын мектептин соц паспорту деп балдарды изилденет. Мен бул жөнүндө так айта албайт экенмин, бирок менимче ар бир класста 2-3 миграциядагы балдар бар. Ички тышкы миграциядагы балдар сөзсүз катталат да, жок эмес. Анткени чын эле буларга жумушсуздук, ар кандай турмуш шарт, эң башкысы ушу жумушсуздук таасир берип, ошонун айынан миграцияга кетип атат да. Бул боюнча ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Лучия Сарандра мындай деп айткан экен. Ушул миграцияга дейт, эгер чет өлкөгө чыкса, ата эне аргасыздан мажбур болуп эмес дейт, бир тандап, бир эс алып же билим алып чыкса, бул аябай жакшы болот эле дейт да. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда андай эмес, мажбурлуктан кетип атат да. Айла жоктон балдарын таштап кетип атат. Болбосо ал ата энелер да билет балдарынын билим сапаты, тарбиясы өксүүрүн. Бирок айла жок ошого барып атат да. Абдан жакшы. Ал эми ушул балдардын канткенде биз билимге болгон кызыгуусун арттыра алабыз. Бүгүнкү күндө өтө чоң баягы интернет айдыңы деген бар, ал мына ушул доорунда көпчүлүк биздин жаштарыбыз, мен алыска барбайын, өзүмдүн Алина тегерегимдеги бирге иштешкен жаш кыздар менен сүйлөшүп келгенде дагы окугум жок, мектепти кызыксыз же болбосо интернеттен эле билип алам деген сыяктуу бир жеңил көз караштарды көрүп байкап калам да. Ушул нерсе менен канткенде биз күрөшө алат элек деген дагы суроону бергим келип турат. Жакшы суроо. Бүгүнкү күндө балдарды билимге тартуу, айрыкча ата энеси алыста жүргөн балдарды тартуу, бул өзүнчө бир чоң көйгөй. Мугалим дагы жалгыз өзү арабаны сүйрөп кете албайт да. Баягы Крыловдун тамсилинде ар ким ар жака тартып араба жылбагандай эле мугалим өз алдынча, ата эне Россияда өзүнчө, тайэне тайтасы өзүнчө жүрө берсе, бул балдардын билим сапаты, тарбиясы оң болбойт да. Ошон үчүн баардык жак биригип арабаны алдыга сүйрөй турган бир эле күч бар. Бул ошол ата энелерди, ошол миграциядагы баланын таштап кеткен камкорчусу да билимге кошо тартышыбыз керек да. Биз бул боюнча ошол энелер мектеби деп ачып иштеп жатабыз. Ошондой балдардын атайын ата энелерине, камкорчуларын чакырып, алар жөнүндө баланын психологиясы, ден соолугу, туура тамактануусу, үй бүлөдөгү моралдык психологиялык климат деген эмне, анын балага тийгизген таасири тууралуу атайын сабактар өтүлөт да. Мына ушул жолду гана пайдаланып жатабыз. Андан башка себеби ошол нерсени ата энеге, камкорчусуна жеткирсек, ал үй бүлөдөн да кичине түрткү болсо балдарга, анан мектептен дагы түрткү болсо, эки жак бириксе бир аз билимге болгон эме кызыгуу өсөт. Албетте ата энелерде билим, баласын билимдүү кылгысы келип аябай аракет кылып жүрөт. Миграцияга эмне үчүн чыкты? Ошо балам билимдүү болсун, жакшы мектептерде окусун, бир жакшы кесиптин ээси болсун деп ошого каражат табайын деп кетип атат да ата эне дагычы. Болгону ошол ата эне баласына каражаттан мурда ошол мээримин, үй бүлөдөгү колдоосун көрсөтүп койсо, бала билимин өзү алып алат эле. Себеби аны мына жердеги рух казан дейбиз го. Мына жердеги көкүрөк казаны балдарда бош болуп атат да. Ал бош нерсеге биз акыл казаны менен, предметтер менен толтура албай атабыз. Анткени анын бул жерде атасына, апасына болгон сагыныч, кусалык толуп турат. А менин
өткөн сабагымдын, менин зат атоочумдун, менин Алкул Осмоновдун эмне кереги бар да, ал балага орой айтканда. Анткени бала атасын, апасын эңсеп сагынып отурат. Анын ою таптакыр башкада да. Ошон үчүн миграциядагы илимде изилдеп чыгышты, 3 жашка чейин баланын мээси ушунчалык тез өскөн мезгил болот дейт. А биз аны эмне дейбиз? Бул бала али жаш. Чоңойгондо проблемасы көбөйөт. Ошого чейин дейт, баланын баардык жагынан камсыз кылып коюшум керек, үй жайымды оңдоп, машина алып. Тилекке каршы бул тескери болуп калат экен да. Өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү пирамидасы тескерисинче экен. Эң чоң инвестицияны кичинесинде салат экен. Кичинесинде керек болсо атасына да декреттик өргүү берип, ата да баланын жанында болот экен да, жаш туулган баланын. 3 жашка чейин мээ ушунчалык тез өсүп, нейрондор жетилет экен. Андан кийин ал басаңдап калат экен. А биз каражатты тескерисинче жумшайт экенбиз. Эң чоң көп каражатты биз университетке жөнөп атканда салабыз. Анткени бала чоңойду, эми окуш керек. Анда таптакыр кеч калат да. 1000 акча салбайлы, анын мына жериндеги психологиясы эч кимин өзү калыптанып ал инсан катары толук бүттү. Мээси катыды. Эми ал кабыл албайт да. Ушуну жакшы түшүнүп, мүмкүн болсо 3 жашка чейин ушул жок дегенде эле апасы чыкпай турса жакшы болот эле да. Ошол мезгилдеги баланын эң өрчүп жаткан мезгилин туура пайдаланып алса, анан кетсе дагы бир топ жакшы болот эле. Мен өзүмчө отуруп көп жерде айтып калам, ушул эгер мүмкүнчүлүк болсо мыйзамга киргизип койсо, ушул 3 жашка чейинки баласы бар энелер миграцияга чыкпаса деген мыйзам киргизилсе аябай жакшы болот эле да. Эненин кучагында өскөн баланын ал билим сапатын айтпаса да жолго коюп кетсе болот, ал мугалимден. Эми албетте бул жерде балдардын билимге кызыкпай калгандыгында албетте мугалим биздин да күнөөбүз бар деп айтат элем. Баланын мүмкүн жүрөгүнө жете турган бир катуу сөз айтып коюшубуз мүмкүн, же канааттандырарлык сабак өтө албай калышыбыз мүмкүн. Бул да себеп. Аны моюнга алабыз бүгүнкү күндөчү. Анткени интернет айдыңында балдар бизден алдына өткөн. Көпчүлүк мугалимдер биз артта калганбыз. Көп маалыматты баладан угуп атабыз да. Биз алар үчүн кызыксыздай болуп калдык да. Ошон үчүн мүмкүн ошол дагы себеп болуп балдар билимден алыстап калышы мүмкүн. Бул мында себеп деп көрсөтөт элем. Ардактуу радио угармандар, сиздер Салам медиасында ачык микрофон уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз балдардын татыктуу билим алууга жана кесип тандоого багыттама алуу укуктары жөнүндө сөз болууда. Жана жаңыдан биздин каналга кошулган болсоңуз, менин конокторубуз менен дагы бир тааныштыра кетейин. Баткен шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Бадалов агайыбыз бизде, жана ошондой эле Гүлзат Жалилова эжекебиз менен аябагандай кызыктуу маек болуп жаткан учуру. Эгерде сизди кызыктырган суроолор болсо 0771 69 05 69 сандарын терип коңгуроо кылып, же болбосо өзүңүзгө ушул биздин темага байланышкан суроолоруңуз болсо билдирүү калтырсаңыздар дагы болот. Равшан агай, айтсаңыз, ушул бүгүнкү психологдор айтышат да, бүгүнкү жаштардын ойлонуусу, ой жүгүртүүсү, ошол эле аң сезими бул таптакыр башка дейт да. Илгерки балдарга салыштырмалуу булар алда канча озуп кеткен. Буларга азыркы замандын тилине жараша билим берүүгө, ошол эле тарбия берүүдө ошол азыркы методиканы колдонуш керек деп баса белгилешет. Мурдагыдай биз өзүбүз чоңойгон курактагыдай ыкма менен аларга мамиле кыла турган болсок, анда аларга жакпашы мүмкүн, азыр эжекебиз айткандай кызыкпашы мүмкүн деп айтышат да. Сиздин көз карашыңызда биз канткенде балдарды дагы да болсо билимдүү жана тарбиялуу кыла алабыз? Абдан туура айтасың. Педагогика тармагында менин бир досум, бирге окуган группалашым өзү ошол илимий изилдөөсүн жүргүзүп, илимий практикасыбызды айтып берди. Ушу 6-класстын окуучусу, бүгүнкү күндө кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү биздин Алипе Ырысбаевдин алипесин окуп жүрөбүз. Ошого ылайыктуу эмес экен да, себеби баланын ой жүгүртүүсү уже алдыда экен да. Себеби балдар бакчага барат, көчөдөн башка сырткы чөйрө таасир этет, ички чөйрө, үй бүлөлүк климат балдардын өсүшүнө. Ошондуктан мен ойлоймун, чет мамлекеттерге кылып эле бизде дагы бир аз программаларды бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылыш керек. Эми бул акырындык этап менен жүрөт бул реформалардын бардыгы. Себеби биз союздук типтеги, бир типтеги окуу программасы, окуу линиясына түшүп алганбыз. Ошо ойдон эми баягы тармак болуп ажырап атабыз да. Негизинен ушул окуучунун жөндөмүнө жараша, Европа мамлекеттеринде ошондой да, окуучунун жөндөмүнө жараша предмети тандалып, бир эле класстын окуучусу 7-8
кесиптик багытка бөлүнөт. А ошол эле учурда штат деген да бар да. Бир мисалга бизде 7 класска 7 предмет кире турган болсо 7 штаттык бирдикте мугамда иштейт деген сөз бар. Аларда 7 класста мисалга 13-16 предмет кире турган болсо 16 предметтик штат деген бар да. Мен ойлоймун ушунун баарын караштырып бүгүнкү күндө бардык илимий издөө иштери да жүрүп жатат, аны коомдун да пикирин эске алып атат. Мен ойлойм бул жакын күндөрдө бул реформалар турмушка ашып жакшы системага түшүп алсак керек. А бирок чындыгында тышкы факторлордун таасири окуучуларга аябай терс да оң жактарын тийгизип жатат. Мисалга компьютер технология бүгүнкү күндө 1-класстын окуучусу эми ошол эле учурда врач адистердин бүгүнкү коңгуроо кабуусун көрө турган болсок, телефонду пайдаланып жаткандагы окуучунун көздүн көрүүсүнө болгон таасири, угуусуна болгон таасири, жалпы адамзаттын организмине болгон таасири жөнүндө алар да коңгуроо кагат. Бүгүнкү күндө биздин санариптештөрдүн негизги максаты ал аралыктан билим алып атабыз окуучуларга атайын бөлмөнү бөлүп коюп, силер онлайн сабак окугула деп атабыз. Ушундай эми бир эле учурда оң жетиштактар бар экен да. Эми бул өткөн мезгилден да өтөбүз, буюрса бир жакшы системага түшөбүз деген ойдомун. Оптимистик көз карашта болуш керек, жакшы билим ала бериш керек, китепти көп окуй бериш керек, жакшы жашоого умтула бериш керек. Чоң рахмат. Бизге дагы бир суроо келген экен. Гүлзат эже, саламатсызбы дейт. Менин иним эч качан мектепке барууну каалабайт, китеп окуганга кызыкпайт. Канткенде аны тарта алабыз дейт. Бул дагы азыр эле айтылган темага кайрадан токтолуп өткенбиз. Бул көйгөй баарында эле көпчүлүк балдарда бар. Айрыкча мектепке жаңы барганда ушунчалык кызыгып барышат, башкача ой менен. Анан 1-2 ай өткөндөн кийин баягы бала тажап баштайт да. Мектепте 45 мүнөттүк сабак алар үчүн бир кыйноого айланып баштайт да, баргысы келбей калат да. Бул жерде албетте үй бүлөдөгү бир атмосфера таасир бериши мүмкүн. Же болбосо ошол жердеги мектеп чөйрөсүндөгү бир ички тышкы факторлор таасир бериши мүмкүн. Ага мындай балдар өтө көп. Ага көңүл чөктүрбөй, тескерисинче үйдө көбүрөөк ал бала менен ошол эжеси, апасы көбүрөөк сүйлөшүп, үй бүлөлүк китепкана түзүп, анан ошол бала менен кошо чогуу китеп окушуп, чогуу сүрөт тартып, бир күндө жок эле дегенде бир 10 мүнөтүн ушул балага арнаса акырын тартылат. Анткени мектепте гана китеп, билим жөнүндө сөз болуп, үйгө келсе таптакыр башка чөйрөдө жүрсө, баланы тартуу өтө кыйын. Бала кичинесинен эле ошол китептерди көрүп өссө, үй бүлөдө китепканаларды көрүп, апасынын жомогун укса, эжеси менен кошо чогуу сабак даярдаса, бул нерсе байкалбаганы менен балага өтө чоң таасир берет. Акырындан бар тартылып кетет да. Анан менен жекече мугалим менен дагы баарлашып, ушундай деп сүйлөшүп, алда өзгөчө мамиле кылып тартып алса болот балдарды. Анткени бүгүн балдар 11-класска менен көп иштешем, ошо балдар айтат, мен айттым да, бүгүнкү күндө дедим, билимдин кадыры жок. Мугалимдин да кадыры түшүп кеткен. Кандай дейсиңер десем, балдар айтат, жок эжеке дейт. Билимдин кадырына эми жетип атабыз. Мугалимдин кадыры түшкөн жок дейт. Ал мугалимдин өзүнөн көз каранды. Эгерде бизди канааттандыра алса дейт, биз анын артынан чуркайбыз. Эгер канааттандыра албаса, анда биз тандайбыз. Бүгүн ушундай укук бар да балдарда. Тандоо укугу бар, мурдандай эмес эле. Бул да плюс жагы да, жакшы бир жагы. Мына ушинтет, ошон үчүн ушу мугалими менен дагы жекече айтып баланы тартып алса болот. Негизи баягы балдарга билим берүүдө кандай ыкма жакшыраак тартылат деп ойлойсуздар? Ошол эле өзүбүз деле алып көрө турган болсок, 80 мүнөт же болбосо 45 мүнөт сабак болуп, кечке лекция боло берсе, көпчүлүгү тажап телефонун сурап, же болбосо коңгуроону күтүп калат го. Зеригиштүү болуп уйкусу келип баштайт. Ошол эле учурда ошол жаш балдарга өзүнүн тилинде оюн аркылуу жеткирип, кандайдыр бир ыкмаларды, жаңы методикалар киргизсе болот деп ойлойсузбу? Ооба, бүгүнкү күндө бул тармакта аябай көп семинарлар өтүлүүдө. Өтө эле көп десем да болот. Ашыкча да болуп кетти окшойт. Өтө көп окутулуп атат. Бирок мен кайсы методика болбосун, ушул улуу педагогдор айткан эмени таянат элем да. Баланы даяр эмес туруп, билимге даяр эмес ачпай туруп, эреже же теорияңды бербе дейт да. Биринчи баланы ачып алгыла дейт. Ачаарда биринчи кадам эмне? Баланын ошол социалдык абалын үйрөнүп чыккыла дейт. Үйдө миграция, социалдык четинби эмне, ошол климатын, социалдык абалын изилдеп чыккыла да, ошого жараша бала менен тил табыш дейт. Шыктандыр дейт. Сен теория же эреже жаттатуучу робот даярдаганың жок, инсан даярдап атасың. Ошон үчүн ар бир балага жекече шыктандырып койсок,
бала өзү чуркайт экен. Мен муну өзүмдүн баламдан билем. Азыр 6-7 класста балам бар. Ушунчалык робототехникага кызыгат. Ал жаны дили да. Ошон үчүн ага кружокко барат кошумча. Мен аны тургузушумдун да кереги жок, тапшырма иште дешимдин да кереги жок, көзөмөлдөбөйм дагы. Өзүм менден мурда туруп чайын демдеп ичип, мен кет дейлик кетет. Келер мен тапшырмаларын така-така аткарат. Себеби анда шыктануу бар да. Ички мотивация өтө күчтүү, ошого кызыгып атат. Азыр эле жогоруда да айтылып өттү, биздин билим берүү системабыз ушул коёндой окшош программа менен иштейбиз да. Бала каалайбы, каалабайбы, ушу күнүнө 6 сабак оку дейт. А баланын кызыгуусу мүмкүн математикададыр, мүмкүн тил багытында, мүмкүн башка технология. Жок эле дегенде 1 класска 9-классы бүткөн балага 3 расписание түзүлсө, 3 түрдүү. Баланын кызыгуусуна гуманитардык, технология деп, химия, биология деп бөлсө, бир топ баягы натыйжа жакшы болот эле да. Коёндой окшош программалар келип баланы тажатып атат. 1000 интерактивдүү методко салсак да, бала жөн эле показухага отуруп бергендей болот. Ички шыктанууну ачыш керек болуп атат. Балага теорияны шыктанууну бериш керек да. Кошумчам бар да, жанагы балага эжеси айтып атам да, 3 белгилүү жылдыздын тарыхын окутуп коюш керек да балага. Себеби ошол эле бала балким спортко кызыгат, балким радиотехникага кызыгат, балким дагы бир башка нерсеге кызыгат. Азыр балдарды окуганга, иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар да. Себеби Баткенде дагы окуу борбору абдан көп. Тандай турган окуу борбору бар. Кошумча англис тилде, чет тилде окуйм десең, интернет базасы башка регионго салыштырмалуу бизде күчтүү. Башка дагы бир мындай окуйм деген адамга бардык шарт түзүлгөн да. Мен ойлоймун, азыр убакыттан пайдаланып, аябай жакшы окуп, спортко жакшы кызыгып, денеңди чыңдап, жогору окууга кете турган мезгилде жакшы тарбияланып алсаң, жашоо кийин жеңил болот да. Анан азыр эми эптеп-септеп уйкуну же уйкуда жок, же көчөдө жок, же үйдө жок, ошентип тарбияланып калсаң, ал болбойт дейм да. Мен ойлойм да, ошо 3-4 жылдыздын, белгилүү жылдыздардын, мисалы Тайсондун өр баянын алып көрсүн дагы, спортко болгон кызыгуусун алып көрсүн, окууга болгон кызыгуусун алып көрсүн, жашоосун алып көрсүн, жалы эле эмес башка эле бир футболисттин, же бир башка эле эстрада жылдыздын. Мен ойлоймун, ошолордун да эмеси тийиш керек да буларга. Себеби бардыгы эле жөнөкөй үй бүлөдөн, жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн баласы эмгек менен, түнү күнү кошумча окуу менен ошол даражага жетип атат да. Бул деген сөз, бүгүнкү күнү бала мектептен тышкары Баткенде канча саат окуйм десе, бардык шарттар бар. Китепканаларга барасың, столдун үстүндө эч ким окуган киши жок. Бүгүнкү күндө талапка ылайык китептер бар. Интернеттен китептерди алып окусаң болот. Ушунчалык окуйм деген адамга бардык шарт түзүлгөн да. Бирок баланын өзүндө гана жок. Тартуу, баягы биздин өзүбүздүн пейилибиз бар. Бир нерсени тартынабыз, толук сүйлөй албайбыз. Мен ойлоймун, ушул балалар ушул эмеден чыгып, чөйрөдөн англис тилде сүйлөй турган, бүгүнкү күндө 7-8 тилде сүйлөй турган, мен бир өзүмдүн учурумда чет мамлекетте иш сапарда болуп калдык. Бир Баткендик бала, жомарт эле окуган бир бала, 8 тилде сүйлөйт экен улкан. 8 тилде эркин сүйлөйт экен. Таң калдым, жөнөкөй эле Баткенде окупсуң го десем, Баткенде орус тилде, англис тилде жакшы эле окудум эле. Кошумча 5 тилде чет мамлекетте үйрөндүм. Үйрөнгөнүмө түнү менен дейт, кечке ошол улуттагы сапарлаш болом дейт. Айла жок, турмуштук муктаждыгынан нан жеймин, тамак жеймин, биринчи тамакты жеймин, суюк тамак ичем деп жүрүп, ошону үйрөндүм дейт. Бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүк бар да. Социалдык муктаж үй бүлөлөргө да мүмкүнчүлүгү бар. Келип эжекеге жолугуп, эжеке, биздин көчөдө 3 бала келебиз. Менин ата-энем ушундай. Мен теге экөө нормально десе, эжеке балам белгилеп коет кызыл ручка менен. Анан оплатага келгенде скидка кылат. Же дагы башка бир метод эмелери, усулдары бар. Бүгүнкү күндө окуйм деген бала толук окуп алыш керек деген сөз да. Мен Салымбековдун мектебиде өткөндө ошол жигит айтып жүрөт, Равшанака, 1-2 балдар болсо бериңиздер, жардам берейин. Өзүм да окуп, ушинтип өрт мезгилимде англис тили жок болгон. Бүгүнкү күндө курстан жардам берейин, оплатасын акыс кылып берейин деп. Жана карындашым айтып атпаймынбы, эгерде мүмкүнчүлүк болсо жолукса, эртең ошол жака киргизебиз. Муну эми окуйм деген адамга толук шарт түзүлгөн да азыр. Абдан жакшы. Сизерге чоң рахмат. Биздин вактыбыз так аягына чыгып калды. Анда эркин микрофон берейин. Биздин угармандарга өзүңүздөрдүн жыйынтыктоочу сөздөрүңүздөрдү айтып алсаңыздар болот. Рахмат Улкан. Анда эмесе ушул мугалим болгондуктан ушул миграция маселесине аябай жүрөгүбүздү өйүп келет.
ошол балдарды миграцияда ата энеси жүргөн балдардын көзүн ата энесине болгон кусалыгын карап отуруп мен бир ыр жаздым эле. Бул эме Түмөнбай Колдошевдун «Мен дүйнөнү апам менен таанысам» деген ырын мен өзгөртүп мынтип жаздым эле. Миграцияда ата энеси миграцияда жүргөн баланын арманы деп. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, күндөй жылуу мээримине чалкысам, жылуу жумшак сөздөрүнө эреркеп, бактылуу бир балалыкта балкысам. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, жыгылганда дал өзүңө таянсам, сенин жапкан ысык тандыр наныңды аттың арман тое жыттасам. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, өзүң менен бийиктикке талпынсам, алдей айткан сенин мукам үнүңө мен магдырап ширин уктасам. Келчи апаке, келчи эми тезирээк, болду эми күтө албаймын элчилеп, толуп кетти куса болгон көздөргө, апакесин сагынгандар менчилеп деп балдарга арнап бир аз өзгөртүп койдум эле. Автордун уруксаты жок эле, кечирим сурайм. Ушул балдардын айтайын деген оюн ушул жерге киргизишке аракет кылдым. Мен ойлойм, келечекте бизде дагы ушунчалык бир жакшы заманыбыз тынч стабилдүү өнүгүп келе жатат. Бул да өзүнчө бир чоң биз үчүн неамат деп билсек болот. Келечекте ушул миграцияда жүргөн ата энелер дагы келип балдарын өз кучагына ала турган күн алыс эмес. Эгерде алар келбесе дагы мамлекет сөзсүз буларды камкордугуна алып четте калбайт да бул балдар. Чоң рахмат. Анда эмесе мен кечээсинен кичине оюнду бөлөйүн. Пандемия учурунда Баткенге бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү балдар жардам берип атты да. Студент балдар, иштеген балдар. Анан таң калдым. 80ден ашык балдар бүгүнкү күндө Баткендин жигиттери Америкада иштейт экен. 30га жакын бала Кореяда иштейт экен, Түштүк Кореяда иштейт экен. 14кө жакын Баткендин баласы Непалда иштейт экен. Ушундай эле 3-4 мамлекеттин балдары бизге түз байланышка чыгып, Рошенака айтыңыздар, эмне жардам берели? Эл бүгүнкү күндө кыйналып аткан болсо, ундан жардам берели, социалдык жардам муктаж үй бүлөлөргө жардам берели деп анан атайын гуманитар жардамдарды берди. Дагы бир биздин ишкер жигитибиз Шүкүр Чыңгыз деген жигитибизге Америкадан балдар топ Чыңгыз ака сизге акчаны берели, сиз инфекция бөлүмүнө барып керектүү баягы аба менен камсыз кылуучу аппаратты алып бериңиз деп 580 миң сомдон ашык оборудованияны, медицина оборудованияны алып келип бердилер. Бул демек сөз бүгүнкү күндөгү жакшы окуган балдарыбыз Америкада иштеп, англис тилде сүйлөп, ошол жерде жүргөнү менен кусалыгы ата энесинде жеринде, Баткен жеринде туулуп, киндик кан тамган жеринде болуп жардам берип атканы аябай сүйүндүрдү да. Мен ойлойм бүгүнкү күндө кайсы эле бала чет мамлекетте окуйм десе, бардык байланыштарыбыз бар да. Мисалга Кытайда бир аяш уулубуз чыгып атат. 94-жылкы жигит экен. Быйыл бүтөт экен, 1,5 жылдык гана иштей турган эмес, бюджет окуйт экен. Айтат, Рошенака, айтыңыз ишкерлерге, аябай жакшы оборудованиялар бар. Менин телефонумду бериң, байланышсын, жакшы бир өндүрүштү жолго кое турган эме чыгаралы деп бүгүнкү күндө чек айылына бир жакшы өндүрүш курулду. Ошонун бардык каражаттарыны табууга, которууга, алып келүүгө, алып кетүүгө жардам берди. Бул да бир Баткендик эле жөнөкөй жигиттин Кытай мамлекетинде 4,5 жылдан бери окуп анын ийгилиги деп ойлоймун. Бүгүнкү күнү айтып атат, Рошенака, айтыңыздар, жеке ишкерлер менин телефонду бериңиз, менен байланышсын. Айткан технологияны, айткан оборудованияны мен алып барып эмеге чек арага чейин полный документтерини үстөгү жок документтер полный жардам берүүгө себеби мен 1,5 жылдык гана мөөнөтүм калды Кытай мамлекетинде. Менин ушул жерде турганымдан пайдаланып калыңыздар деп тез WhatsApp аркылуу азыр эми байланыштын түрү көп. Тез байланышып турабыз. Бул да мени сүйүндүргөн нерсе, жанагы Америкадагы биздин жарандарыбыздын жардам бергени. Түштүк Кореядан балдар түз прямой чыгып биздин элге жардам берген аябай сүйүндүрөт. Мен ойлоймун, билим алгыла жаштар, билим алуудун бүгүнкү күндө бардык шарт түзүлгөн силер үчүн. Кааласаңар ошол жакта бюджеттик бөлүмдөргө кирүүгө, Баткендик ал жакта агай жеңерди түз байланыштырууга кудуретим жетет. Чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдирели. Убактыңыздарды бөлүп биздин угармандар менен аябай жакшы кеп кеңештерди берип өттүңүздөр. Албетте ушул сиз айткан ийгиликтердин бардыгына билимдүү жаштардын кол сунганы бул жүрөк сүйүнөрлүк нерсе десек болот. Ардактуу угармандар, бүгүн биз Салам медиасында ачык микрофон уктуруусунда балдардын билим алууга жана кесип тандоого багыттамалуу укуктары жөнүндө сөз кылдык.
жана бул программа Сорос Кыргызстан фондусунун демилгеси менен эфирге даярдалды жана эфирде айтылган ой пикир албетте фонддун көз карашын чагылдырбайт экенин эсиңиздерге сала кетейин. Аты жөнүм Улкан Дүйшөева. Бизден алыстабаңыздар. Кайрадан амандашканга чейин саламыңыз түз болсун.